Күнүңөр кут болсун. Саламатчылык. Жакшы бала экенбай? Мен 46 жылдан бeri саламаттык сактоо тармагына караштуу республикалык спидборд борунда иштейм. Бухгалтер болуп. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын башталгандан бeri 2021 жылы 10 июлда ошо каттоодон өткөм. 4 жыл өттү. 4 жылдан бeri ошо ипотекти алып болдум. Келинчегим экөөбүз тең бюджеттик тармакта иштегенге байланыштуу дароо эле үй алганга шартыбыз болгон жок. Башка банктарга барганда аякта үй алганга акчасы пайыздык өлчөм аябай бийик болду. Ошого байланыштуу ипотеканы 4% берилет деген үчүн эле ипотеканы да күтүп аттык. Буга чейинки жашоо шартыбыз ата-энемдин үйүндө турганбыз. Ата-энем менен баягы өзүм болсо 3 пуртаганмын. 3 пуртагандын уулусумун. Мен баягы үй тийгенден үйдү бошотуп бердим ата-энемден. Ичибизге. Биз ушул жакшы кабарды 3 күн мурун уктук. Биз жолдо келатканбыз, алыс жолдон Тогуз-Тараудан келаттык элек машина менен. Түнкү саат 14 шамасында болчу. Кызым чалып калды мамасына. Мама ушинтип биз буюрса, жеребакка кармаганы бартабыз, үй алган атабыз деп. Эми сүйүнгөндү айтпаңыз эми. Машинени токтотуп ошол жерден эми отурабызды бөлүштүрүп, рас болуп туруп сүйүнүчтөрүн айтып, анан өзүм салып бергендей болдум мен. Өзүм үй алып берип аткандай сүйүндүм да, чындачы. Ушул балдарым үйлүү болсо экен, жайлуу болсо экен деп канча жыл Кудайга экөөбүз канча жыл эңсегенбиз. Президентибиз баягы сурады, үй турак жай жактыбы сиздерге деп, кандай экен деп сурады. Биз дагы айттык, аябай жакшы сапаттуу салдыктар. Ички жазалгалары бар даяр экен. Кирип эле баягы көчүп эле киргендей болуп калыптыр да. Мына кечээ 224 деп окудум интернетте, туурабы? Үй менен үйлүү бол деп. 224-түн артында канча туугандары, канча бала чакасы сүйүнүп атат, Башта 500 миллион ел сүйүнүп атат да. А мындай мурун буга чейин канчалаган адамдар алып келген, туурабы, очерет менен. Мына ошентип эле мына акырындык менен ушу турак жай маселеси чечилип атпайбы? Туурабы, акырындык менен ар бир нерсе чечилип атпайбы? Турак жай маселеси чечилип атат. Мына военный жагыбыз күчтүү болуп калды, туурабы? Ал тармактарыбыз здравоохранение жакшы болуп калды, билим берүү жакшы болуп калды. Мына парктарыбыз оң болду, пожалуйста, гүл айтып бер, сала бер. Көлдөрүбүз жаркырап калды, мына пансионаттын баарын ачып койду. Мурун көлдүн түбү менен барып көлгө түшүп элек, азыр ар биринкине жөөлөп атпайбы? Мына жакшы иштер болот. Урматтуу калайык калк, бүгүн биз жөн гана көп кабаттуу үйлөрдүн бүткөрүлүшүнө күбө болбостон мамлекет жүргүзүп жаткан турак жай саясатынын иш жүзүндөгү жыйынтыктарынын үзүрүн көрүп жатабыз. Бул заманбап жана ыңгайлуу көп кабаттуу үй Менин үйүм программасынын алкагындагы дагы бир чоң ийгилик десек болот. Менин үйүм программасы жарандарыбыздын жашоо шартын өзгөрткөн, алардын келечекке болгон ишенимин бекемдеген мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү долбоор.